Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды уңуздар. Коронавирустун экинчи толкуну гриппке каршы 811 миң вакцина сатып алынат. Сасык тумоо жана курч респиратордук вирустук инфекциялар оорулардын алдын алуу максатында 800 миңден ашык вакцина сатып алуу пландалууда. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык көзөмөл департаментинин өкүлү Динагүл Отурбаева бүгүнкү брифингде билдирди. Анын айтымында аба ырайынын суукташы менен респиратордук вирустук оорулар көбөйүшү мүмкүн. Өзгөчө октябрь айынан апрель айына чейин ооруга чалдыккандар көп болот. Тобокелчилик тобуна кирген адамдарда илдет абдан оор өтүшү ыктымал. Оорунун мөөнөтү декабрдын башынан февралдын аягына чейин уланат. Оорунун алдын алуу максатында Саламаттык сактоо министрлиги жыл сайын вакцина сатып алат. Быйыл дагы 111 миңден ашык вакцина сатып алууга тендер өткөрүлүп, келишим түзүлгөн. Мындан тышкары пандемияны жана күзүндө боло турган коронавирустун экинчи толкунун эске алып, Саламаттык сактоо министрлигине 700 миңден ашык вакцина сатып алууга өтүнүч кат даярдалды, деп белгиледи Отурбаева. Сатып алынган вакциналар өлкөдө тобокелчилик тобуна кирген өнөкөт оорулары, жүрөк кан тамыр оорулары бар адамдарды, балдарды жана башка оорулар бар адамдарды эмдөө үчүн аймактарга бөлүнөт. Ошондой эле грипптин этиологиялык түзүлүшүн жана курч респиратордук вирустук инфекцияларды аныктоо үчүн тест системалар менен реактивтерди сатып алуу максат кылынып жатат. Сатып ала турган вакциналар тобокел тобу үчүн акысыз таркатылат. Тобокел тобуна мед кызматкерлер, өнөкөт оорусу барлар, 65 жаштан жогорулар, бат-бат ооруган жаш балдар жана кош бойлуу аялдар кирет. Ошто медиктер үймө кыдырып 5 күндө 2,5 миң адамдан пневмония аныктады. Ош облусунун ооруканалары азыркы тапта 100дөн ашуун өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппаратка муктаж экени айтылды. Ош облусунда мобилдик бригадалар үймө кыдырып 5 күндүн аралыгында 2,5 миң адамдан пневмониянын белгилерин аныктады. Бул туурасында өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда 25-июлдан тарта 173 медицина кызматкеринен турган 51 мобилдик топ аялдарды кыдырган. Медиктер 81 миңдей үйгө барып, 350 миң 926 жаранды текшеришкен. Натыйжада 2,5 миң адамдан пневмония оорусу аныкталды. Мындан сырткары учурда облустун аймагында 6312 орунду 169 стационар даярдалып, 438 медик тартылган. Облуста жалпы 1100 дарыгер, 4000ге жакын медайым, 1800 кичи мед кызматкер бар, деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Ош облусу азыркы тапта 100дөн ашуун өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппаратка муктаж экени белгиленет. Бүгүнкү күндө мындай аппараттан 99 гана иштеп жатат. Ал эми 777 кычкылтый концентратору бар. Анын 441 дем өлчөлөр тарабынан, 121 өкмөт, 9 жергиликтүү бюджеттин эсебинен алынган. Президент Чубак Жалиловдун үйүнө барып Куран окутту. Бүгүн Арафа күнү жана Аза күтүү күнүндө президент Сооронбай Жээнбеков устатыбыз Шейх Чубак үйүнө келип, үй бүлөсүн зыярат кылды, деп жазат Насат медиа. Белгилүү болгондой, бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Чубак Жалилов менен болгон жылуу мамилесин эскерип, балдарынан кабар алуу менен жылуу сөздөрүн айткан. Президент буга чейин дагы устаздын жаназасы күнү устаздын атасына байланышып, көңүл айткан эле. Устаздын үй бүлөсү жана жакындары президентке терең ыраазычылык билдиребиз, деп айтылат маалыматта. Өмүрбек Текебаев жаштардын демилгеси менен миңдеген өмүр сакталып калды. Ата Мекен саясий партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев коронавирустан жакындарын жоготкон кыргызстандыктарга көңүл айтты. Өмүрбек Текебаев бул тууралуу видео кайрылуусун улуттук Аза күтүү күнүнө утурлай 29-июлда Facebook'тагы баракчасына жайгаштырды. Анда Текебаев пандемия Кыргызстандын саламаттык сактоо, экономика жана башка тармактарындагы мүшкүлдөрдү оркойтуп, ачык көрсөткөнүн айтты. Тажи вирусу тараган алгачкы аптада элибиз оору менен бетме-бет жалгыз калып, от кечкендей өзү күрөштү. Жүздөгөн адамдарыбыз акыретке моюн сунса, калгандары оорунун экинчи толкунунан чочулап жашап жатышат. Түн канчалык караңгы болсо, таң ошончо жаркын болот. Калкыбыз карманарын билбей карайлап турган чакта жаңы муундун ополтоодой демине күбө болдук. Жаштардын деми, ыктыярчылардын аракети менен ооруган адамдарга, медицина кызматкерлерине чоң жардам көрсөтүлүп, миңдеген өмүрлөр сакталып калды. Өмүрбек Текебаев бул коркунучтуу апатта жакындарын жоготкон адамдарга көңүл айтып, кыргызстандыктарга ден соолук каалады. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, жубайы Айгүл Текебаева экөө тең коронавирус илдетине чалдыгып, айыгып чыгышкан. Президенттин жарлыгы менен 30-июль күнү Кыргызстанда коронавирус курмандыктарын эскериш үчүн улуттук Аза күтүү күнү деп жарыяланды. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери коронавирустан 1347 адам каза болду.
Азимжан Аскаровдун сөөгү жакындарына берилди. Абакта каза болгон кыргызстандык укук коргоочу Азимжан Аскаровдун сөөгү 30-июлда Бишкектеги өлүканадан чыгарылып, байбичесине тапшырылды. Маркумдун сөөгүн алгач Ошко жеткирип, андан ары Өзбекстандын Ташкент облусуна алып кетишерин Азаттыкка жакындары кабарлашты. Байбичеси Хадича Аскарова Азаттыкка берген кыска маегинде укук коргоочу өмүрүнүн аягына чейин ага карата адилеттик орнуп, абактан бошотуларына ишенгенин билдирди. Маркумдун сөөгү өзү калтырган керези боюнча Өзбекстанда жерге берилери белгилүү болгон. Аскаровдун укугун коргоп келген Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова 29-июлда Өзбек элчилиги биринчи күндөн тартып Аскаровдун аялына реанимобиль берүүгө, сөөктү чек арадан баштап коштоп кетүүгө даярдыгын билдирип келатканын айткан. 2010-жылдагы июнь куугасын уюштуруу боюнча айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин түрмөгө кетилген укук коргоочу Аскаров 25-июлда Бишкектеги номер 47 абакта каза болгон. Сөөгү Борбор калаанын өлүканасына жеткирилген. Жалпыга маалымдоо каражаттары Аскаровго оң тараптуу пневмония деген диагноз коюлганын кабарлаган. Тергөө Аскаровдун күнөөсү далилденгенин билдирген. Ал эми укук коргоочу өзү көзү тирүү кезинде бир нече кайрылуу таратып, милиция бул ишти андан өч алуу максатында атайлап уюштурганын, айыбы жок экенин айткан. Бабанов элине дагы 3 миллион сомго медициналык муктаждыктарды алып берди. Элдин иши эрдин мойнунда, эрдин иши элдин мойнунда демекчи. Эл башына күн түшкөндө элинен жардамын аябай, ар дайым элге кол сунгандардын сап башында Бабанов Өмүрбек Токтогулович да турат. Алсак дүйнөнү дүрбөлөңгө салган COVID-19 илдети Кыргызстанда каттала баштагандан бери бул илдет менен күрөшүү үчүн Өмүрбек Бабанов алгачкылардан болуп 1 миллион сомун которуп берген. Адам жүрөгү менен күчтүү, баатырдык белекте эмес, жүрөктө. Чын жүрөгүнөн эл жерине күйгөн Өмүрбек Токтогулович учурда кырдаалгада сырттан карап тура албай 26-июлда ата журту Талас облусуна жалпы суммасы 3 миллион сомду түзгөн акча каражатынан кислороддук концентраторлорду жана керектүү дары-дармектерди алып берди. Тактап айтканда, облустагы 37 айыл өкмөткө бирден кислороддук концентраторлор жеткирилип берилди. 28 айылда өзүнө камтыган Талас районунун 13 айылы өкмөтүнө бирден кислороддук концентратор, Талас райондук аймактык ооруканасына дары-дармек, ошондой эле облуска караштуу ооруканалардын баарына дары-дармектер тапшырылды, деп Элита Плюс билдирди. Азиз Абдрасулова менен Асол Молдахматова ата мекен менен шайлоого барабы. Теле алып баруучу Асол Молдахматова, укук коргоочу Азиз Абдрасулова жана Адилет клиникасынын директору Чолпон Жакыпова ата мекен партиясынын саясий мүчөлүнө киргени аныкталды деген маалымат интернет тармагына тараган. Бул маалыматка ата мекен партиясынын мүчөсү Асия Сасыкбаева жооп берди. Бул тизме фейк, биздин партиянын тизмесинде Асол Молдахматова жана башка бул жерде көрсөтүлгөн жүздөр жок. Бул жалган маалымат, деди Сасыкбаева. Аны менен катар Асол Молдахматова да саясатка аралашпай турганы жөнүндө өз баракчасы аркылуу билдирүү таратты. Акылбек Жапаров мамлекеттен алган 250 миллион кредитин качан төгөт? Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаровдун иштебеген кызматы деле калган жок. Экономиканы тейлеген биринчи вице-премьер-министри да болду. Экономика жана финансы министрлигин башкарды. Бакиевдин учурунда жакшы эле жылдызы жанды. Бизге жеткен маалыматтарга таянсак, Чудинов премьер-министр болуп турганда мамлекеттен 200 миллион сууду алган эмес. Андан кийин бийлик алмашып Бакиев качат. Акылбек мырза 2010-жылы Ар намыс партиясы менен депутат болуп шайланат. Андан соң партиянын квотасы менен кайрадан экономика министри болуп дайындалган. Экономика жагын тейлеп турган жогорку кызматта отуруп, кредитин улам жылдырып келгени айтылып келет. Акылбек Жапаров мурунку жетекчиси Чудинов 2015-жылы Бир бол партиясынан кайрадан парламентке депутат болуп келет. Атамбаевдин учурунда Бакиевдин тушундагы жетекчилерге кылмыш иштер козголгон. Чудиновго кылмыш иши козголуп, сот аны мандатынан ажыратат. Чудинов аркылуу кылмыш иши Жапаровго жеткенде бийлик алмашып кетет. Амалкөй Жапаров жаңы келген бийликтин тилин таап бас-бас болгон дешет. Куудул Тынар Курбаналиев эки тараптуу пневмония менен жабыркап жатат. Куудул Тынар Курбаналиев эки тараптуу пневмония илдети менен жабыркап жатат. Учурда Жалал Абад облусунун Сузак районундагы аймактык ооруканада дарыланып жаткан Куудулга байланышканыбызда абалы канааттандыралган экенин айтты. Аймактык ооруканада дарыланып жатам. Бейтапканага 5 күн мурда кайрылгам. Эки тараптуу пневмония диагнозу менен жаттым. Акыбалым канааттандырарлык. Дарыгерлер жакынкы күндөрү жакшы болуп кетесиң деп жатышат, деди ал.
Буга чейин ырчы Дайыр Эсмандияров коронавирус инфекциясынын жеңилдөрү менен жабыркап, ооруну жеңгенин кабарлаган. Мындан тышкары ырчы Айпери Сыдыкованын жана ырчы Дастанчы Азиз Батыровдун ооруп калганы белгилүү болгон. Ал эми ырчы Гүлнур Асанова коронавирус инфекциясынан айыкканын айтып берген. Чалкан медиа.